Мурат Жыйынбаев көп жылдан бери бодо мал кармап, анын сүтүн сатып өткөрөт. Дал ушул чарбада саан уйдун Олуя ата породасы азыркыга чейин багылып келет. Заман талабына жараша саан уйлардын асылдуулугун арттыруу менен сүтүн көбөйтүү үчүн жасалма уруктандыруу ыкмасына өттү. Олуя ата породасынан калган тукум булар. Алютинский порода деп айтылат. Енді ошо тукум биз жок кылбай ушу кеске чейин кармап багып келатабыз. Мындан арыда енді азыр өкмөтүбүз көңүл буруп багы санга эмес сапатын өтөйлү деп мына жазалма уруктандыруу жолго өткүлө деп бизге ушу басым жазып атат. 2022-жылы 43 баш болчу. Эми азыр биринчи кунажындар кошулуп атат. Саны көбөйүп атат. 43төн 50 башка жетип калды саны. 15тен 20 литрге чейин берет. Анан жакшы уйлар 20 литр берет. Мына жай мезгилинде, көк чыккан мезгилдерде уже 20 литр берет да. Мурат Жыйынбаев сыяктуу сандан сапатка өтүүнү каалаган фермерлер көп. Ал эми аларга Дүйнөлүк банктын каржылоосу жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги менен ишке ашырылып жаткан долбоор көмөк көрсөтүүдө. Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу долбоорунун аркасында сүт жана эт багытындагы мыкты породадагы бодо мал жасалма уруктандырылат. Пилоттук долбоор катары буга чейин Ысык Көл облусунда ишке ашырылган жакшы натыйжалар көп. Биринчи муундагы биринчи түшкөн узоолор азыр уже уй болуп калышты. Унажын биринчи тутта унажын алар бир 16-17 литр сүт берип атат азыр. Жергиликтүү салыштырмалуу мал караганда бир 9-7 литр ушундай көбүрөөк берип атат. Проект ийгиликтүү бүткөндөн кийин долбоор немелер келишкен, келип текшерип, анан башка областтарда кошту. Нарын обласу менен Талас обласына. Талас обласына биз күрөңшүз породасы, анан Симментал жана Гастин деп коет. Гастин африс породасы. Ошо 3 урукту берилген буларга. Долбоор Талас облусунда 9 айдан бери иш алып барууда. Анын алкагында облус боюнча 2000 уй жасалма жол менен уруктандырылды. Айыл чарбасында жердин асылдуулугун арттырууга көңүл бурулуп жатса, мал чарбачылыгында сапатын жакшыртуу аракеттери да жүрүп жатат. Бул туурасында облус башчысы Бакытбек Нарбеков билдирди. Рынокто орду бар жаңы породаларды жайылтып атат. Бул мынакей азыр 1300гө ушундай уруктандырылып турган болсо, бир эле туулган торпогу 30 миңден болот деп атат. Бул негизги мынакей жөнөкөй Талас жеринде багылып аткан уйдун эле ушул энеси катары алып жүрүүчү жана уругу ушул Европадан алып келген атайын уруктандыруу болуп атат. Негизинен бул мал чарбасынын деңгээлин көтөрүү жана бүгүнкү күндө эле баягы сүт, башка эт багытындагы породаларды алып чыгуу. Мал чарбачылыгында анын асылдуулугун арттыруу багытында Кыргыз-Венгер кызматташтыгынын алкагында мыкты породадагы 500 бодо малдын да алынып келүүсү күтүлүүдө. Рахат Бешелиева, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.